Эгер эсиңерде болсо, 1993 жылдын 27 декабрында чыккан жаңы жылдык саныбызда биз бир-эки анекдотту силерге тартып окуган элек. Мына ошондон кийин биздин адреске көптөгөн анекдоттор келе баштады. Ошонун натыйжасында биздин чыгармачылык топто төмөнкүдөй бир идея пайда болду. Мындан ары Жалаң кыздар жана мен телевикторинасынын ар бир чыгарылышында албетте силерден келген анекдоттордун ичинен эң сонун деп табылган анекдотту постановка кылып, силерге тартуулап, өз алдынча бир конкурс жарыяласак деген максат пайда болду. Кандай деп ойлойсуңар? Күлгүбүз келеби? Келгиле күлөлү. Күлгөндөн башка бизде эч нерсе калбаганга окшойт. Келгиле, анда анекдот. Бул анекдотту бизге Нарын шаарынан Асылбек деген жигит жазып жиберген экен. Бул бир айдын ичинде келген бир канча анекдоттордун ичинен биздин көз карашыбызча эң сонун деп табылган анекдот болуп калды. Анда күлөлү. Koydursam bilece var. Söz var. Koydursam mıyım? Koydurcu. Ya koydurcu de. Siz yazın. Koydursam. Belkiler yapalım ki. Koy fırına 15 çıtar dolduralım. Bak. Çivalanın yine dedim bak. Bak öyle. Bakın biri al. 16 çıtar kaç? 16 koyayım. Ne oldu? Ne zaten attın ne ya? Ne? Başka paçete gir olmadık mı? Oy!